Мен таптым отыр. Мен Кыргыз Республикасының президенті Садыр Нуркожоевич Жапаровқа обращение жасаймын. Мына жерде 25 жылдан бері финанс министрлігі менен Германияның финанс министрлігінің ортасында түсірілген 84 миллион евролық келісім Кыргызстанға келгенде талап толон жоқ болып кеткен. Мына ошоның негізінде біз бүгінгі күнде финанс министрлігі мына елдер бұл кіші абдан жақсы біледі, что бізге келісім түскен палубасы компания Dünyada Germanya'da емес, dünyada еште каттоодо жок палубасы компаниямен бизди договор түстүрүптүр. 10-20 деген договор. КХ Чыңгыш палубасы. Ошо 10-20 деген договорду жокко чыгарган мына юристтин бер көргөзбөчү. Мына юристи ар кайсында шылтоо менен юристи мына бакын. Ар кайсында шылтоо менен жокко чыгарып айтат. Биз буга курултайда да көтөргөнбүз. Биринчи курултайда да бул иш аткарылган жок. Экинчи курултайда да аткарылбай жатат. Үчүнчү курултайга барабызбы? Мына ошол кеткен палубасы компаниясы алып келген тегирмендердин баары 1956 жылы Данияның дробилкалары болуп чыгып атат. Кана жаңы тегирмен. Рас, биз которгон акчалар Германияга кетпептир. Палубасы жок, Германия алган жок экен ал акчаны. Ал акча кайда кетти? Палубасы кайда кетти? Ким чөнтөгүнө кетти? Кимдин чөнтөгүнө кетти? Алар акчалар. Эмне үчүн биздин үйлөрдү задним числом аукцион жасашкан. Задним числом аукцион жасап туруп, ошо үйлөрдүн баарын 15 000 доллардан алып туруп 80 000 доллардан бүгүнкү күндө сатып атат. Мына элдер бүгүнкү күндө сатып атат. Биздин үйдө экинчи жолу уже сатып үйдү. Шадиева, Бурул, Умарова. Бир үйдөн Умарова, Бурул, Шадиевна, Шадиевден бул жерден Бабановдун банкы, алардын мына буйруктары, пожалуйста, деп атат. Уважаемый, урматтуу президент, сиз коррупцияга каршы чечкин күрөштүрүп жүрүп атасыз. Биз аны колдойбуз. Бирок ошондой болсо да силердин араңарда мына коррупцияга байланып аткан кишилерди көрүп алыңыздар. Мына соттор төрткө чакырып бул 84 миллион еврого сот, прокуратура, следственный орган аралашып алган. Алардын баарысы бизде уже документально доказано. Сот төрткө чакырып 3-тө чечим. Саат 4-кө жогорку сот чакырат, саат 3-тө решение кабыл алып коюп атат. Биз айтып атабыз, биз документально көргө салбай калып атабыз документтерди. Эмне кылганын карасак, это ошибка секретариата дейт. Мына ушундайлар болуп атат. Биз жок, соттор чечим чыгарып атат. Биз жок, бизди катыштырбай туруп, ушундай иштерге барып атат. Бүгүнкү күндө биздин аркабыздан иш коскогонго, бизге подстава жасаганга булар аракет жасап жатат. Ошон үчүн мына сүйлөшүп атабыз. Болот тартканга 27 жылдан бери соттош. Совещание биз кылып атабыз. Биз кылып атабыз совещание. Карап коңуз, президентке кылып атабыз. Камчыбек Кыдышаевич кылып атабыз, ГКМ председателине. Биз ГКМ председателине, биз президент Садыр Нуркожоевич Жапаровга, генеральный прокурор Сулушевга, СМОнун 27 жылдан бери бүтпөй атат биздин вопрос. Камчы Ташиевге кайрылуу жасап жатабыз. Кере жок, күч колдонбой эле коңуз. 27 жылдан бери соттошуп атабыз. Бүгүн биз ушул жерге точка коелу деп келдик. Эгерде ушул жерге ишке точка коюп, эгер Садыр Нуркожоевич сиз личный под контроль алып коюңузду суранабыз. Мына азыр потерпевчилер эртең менен ак үйдүн алдына барабыз. Ал жерде 85-95 жаштагы мен энемди үйдөн сүйрөп чыгарып ташташты. Бүгүнкү күндө 700 000 сомго алган үйдү 80 000 долларга сатып атышат. Ар бир үйдөн 50-60 000 доллардан кармап атат. Булар бир эмес, бир нече үйдү ушундай саткан. Не только кредитти жеген аз келгенсиң. Так что мизамсыз иштер болду. Буга прокуратура, сот, следственный орган башын салып алган. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылуу жасап атам. Пожалуйста, личный контролго алып, ушул экини аягына чыгарып бериңиз суранамын. Мен сизге айтып коеюнбу, эртең менен буйруса 10:30 кат даярдап берем. Жок, каяка жумшаган таштап. Бул бизде кайра футбол эркиндери бар, алдап туруп эле. Дагы 5-6 жыл катат. Дагы ушунча жыл жүрүшүбүз керек. Мен сизге айтып коеюнбу, эртең менен буйруса 10:30 кат даярдап берем. Эмне кылган? Эме то. Эмнеге киргизбейт экенсиз? Мына немеси тартсак, силерге министр приказ берип атабы, киргизбегиле деп, тартчу тигинде. Силерге приказ берилип атат да министрлер. Мына мен жерден администрация президентке кайрылып атам. Биздин кошулуп турган финанс министрлиги бизди юристке дагы, отделге дагы киргизбей жатат. Себеби биз көчө коррупциялык иш боюнча ошол жакта бир чоң скандал болгон. Булардын ошол документтерин бизге ачык жазып бербей атат. Бизге документтер көрсөтүп атат, бүгүнкү күндө бизди киргизбей атат ичине. Ушуга чара көрүп бериңиздер, пожалуйста. Могу жер ачык туруш керек. Президенттин указы боюнча жер ачык болуш керек болчу да бизди коррупциялык иш боюнча дароо кабыл алыш керек болчу да. Бүгүнкү күндө кабыл албай атат. Ушуга чара көрүп бериңиздер, администрация президент.